Сабак кыргыз тили мугалими Ботоева Айзада Туратбековна. Кыргыз тили жана окуу 2-класс. Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү өтүлүүчү сабактын темасы биздин Кыргызстан. Сабактын максаты. Бүгүн биз балдар Кыргызстан тууралуу маалымат алабыз. Кыргыз Республикасынын туусу, кирпи, гимни жана тили Кыргыз Республикасынын символу экенин билип алабыз. Кыргыз жерин жана кыргыз элин таанып, Кыргызстанда жашап, билим алып жаткандыгыбызга биз сыймыктанууга үйрөнөбүз. Кана эмесе балдар, сабакты баштоодон мурда Кыргыз Республикасынын гимни угуп, кошо ырдайлы. Балдар, ар бир адамдын ата мекени өзүнө кымбат. Демек, биздин ата мекенибиз кайсыл? Кыргызстан. Балдар, Кыргызстанда биз жашап, билим алып келебиз. Балдар, Кыргызстандын картасына көңүл буралы. Баарыбыз карайлы. Карагылачы балдар, Кыргызстандын картасы канча түскө боелуп турат? Кыргызстандын картасы 7 түскө боелуп турат, Кана? Демек, Кыргызстанда канча област бар экен? Кыргызстанда 7 област бар. Алар кайсылар? Баткен, Ош, Жалал-Абад, Нарын, Талас, Чүй, Ысык көл. Балдар, Кыргызстанды кайсы өлкөлөр курчап турат? Демек, Казакстан, Кытай, Тажикстан жана Өзбекстан. Демек, биз Казакстан, Кытай, Тажикстан жана Өзбекстан менен коңшу турат экенбиз. Кыргызстандын балдар өзүнүн чегерасы бар. Бул чегераларды биздин аскерлер, чегарачылар коруп күнү-түнү уктабай кызматта турушат. Мына ошондуктан биз балдар тынч уктап, тынч жашоодо жашап жатабыз. Кыргызстандын калкынын саны канча? Кыргызстандын балдар калкынын саны 6.456.000. Эми балдар, биринчи көнүгүүдөгү ырга көңүл бурабыз. Улуусуң кыргыз жери нурдан бүткөн, сулуусуң кыргыз жери ырдан бүткөн. Бул ыр кимдин аткаруусунда? Демек, бул кыргыз жери деген Байзаковдун ыры. Балдар, бул ырды обону менен угуп көрөлү. Asmanda tiyген кезде
Демек балдар, биз Саламат Садыкованын Кыргыз жери деген ырдын биринчи куплетин уктук. Балдар, эми жаңы сөздөргө көңүл бурабыз. Мыйзам, борбор шаар, мамлекеттик тил, Кыргыз Республикасынын туусу, Кыргыз Республикасынын керпи, чек ара, өлкө. Бул сөздөрдү дептерге жазып алып, сөздүк дептерге жаттап, окуп, үйрөнүп алабыз. Эми балдар, экинчи көнүгдөгү текстке көңүл буруп угабыз. Кыргызстанда 7 област бар. Алар Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык көл, Талас, Нарын, Баткен. Кыргызстандын мыйзамы, борбор шаары, армиясы, туусу, керпи, гимни, мамлекеттик тили жана чек арасы бар. Ар бир мамлекеттин туусу, керпи, гимни болот. Балдар, Кыргызстандын борбор шаары кайсыл? Бишкек. Мамлекеттик тили кайсыл экенин билебизби? Демек, Кыргызстандын мамлекеттик тили кыргыз тили. Биздин улутубуз ким? Кыргыз. Демек, Кыргызстанда кыргыз улуту жашайт экен. Биздин эне тилибиз, мамлекеттик тилибиз кыргыз тили. Балдар, Кыргызстанда кыргыз элинин тышкары 80ден ашуун башка улуттун өкүлдөрү да жашайт. Демек, Кыргызстандын борбору Бишкек. Кыргызстан өзүнүн армиясы. Ал эми Кыргызстандын символикалары: Кыргызстандын мамлекеттик туусу, Кыргызстандын мамлекеттик керпи жана Кыргызстандын мамлекеттик гимни. Чыпалак бала менен Акылайдын диалогун окуйбуз. Акылай, сен кайсы өлкөдө жашайсың? Мен Кыргызстанда жашаймын. Кайталайбыз. Акылай, сен кайсы өлкөдө жашайсың? Мен Кыргызстанда жашаймын. Өз алдыбызча да сүйлөшүп үйрөнөбүз. Балдар, эми Кыргыз Республикасынын гимнин көркөм окуйбуз. Ак мөңгүлүү аска зуулур талаалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тоону мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Ал калай бер кыргыз эл, азаттыктын жолунда, өркүндөй бер өсө бер, өз тагдырың колуңда. Байыртадан бүткөн мүнөз элиме, досторуна даяр дилин берүүгө, бул ынтымак эл бирдигин ширеткен, бакыт нурун төгөт кыргыз жерине. Аткарылып элдин үмүт тилеги, желбиреди эркиндиктин желеги, бизге жеткен ата салттын мурасын ыйык сактап урпактарга берели. Демек балдар, бул ырды өз алдыбызча үйдө 3 жолу окуйбуз, жаттап, обону менен ырдайбыз. Балдар, үйгө тапшырма, Кыргызстан жөнүндө ыр жаттагыла. Балдар, бүгүнкү сабакта эмне жөнүндө билип алдык? Биз Кыргызстандын 7 областы бар экендигин, Кыргызстандын символикалык белгилерин, Кыргызстандын борбор шаары Бишкек жана Кыргызстандын калкынын саны канча экендигин билип алдык. Бүгүнкү сабак силерге